Салам достор. Суллук сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Но перчатканы көрдүңүздөрбү? Бул перчатки Intimate дүкөнүнөн сатылат. Азыр ушу тренд экен. Ажанында болсо Айжана Intimate'дин сулуу, абдан креативдүү жана күчтүү кожойкеси. Айжана, саламатсыздарбы? Мен эми орусча улантып кетейин. Бул видео атайын орус каналында, кыргыз каналына кирет экен. Бирок кыргызча жакшы билем. кайсы тилде ыңгайлуу болсо, ошол тилде сүйлөй бериңиз, баары түшүнөт. Көбүнчө бюстгальтерлердин формаларын орусча эле айтылат, ошон үчүн орусча эле улантып кетейин. Здравствуйте, для тех, кто не понимает по-кыргызски. Сегодня мы находимся в одном из магазинов сети нижнего белья Intimate. Мы очень рады будем вас видеть в этом сезоне, весна-лето. А сегодня я хочу немножко вот Айнуре рассказать о том, что у нас есть из того, что многие люди спрашивают, да? Вот основная проблема людей на самом деле... Выбрать бюстгальтер. Да. Вот это большая проблема, потому что мы снимали видео уже об этом. Очень коротко рассказали, абдан кыска айтып бердик, ажан, бирок сиздер орусча жооп бере бергиле, мен кыргызча сурай берем. Үстүңкү жанагы бюстгальтер деп коебуз, орусча лифчик деп коебуз, аталышы көп эле. Ошону тандаган мен деле жакшы билбейт экенмин. Объемун деле жакшы түшүнбөйт экенмин. Анан төштүн формалары болот турбайбы? Экөөбүз бир убакта түз эфир кылып ошол тууралуу сүйлөшкөнбүз. Төштүн формасына жараша кийиш керек экен. Мисалы, үстү жагы тоо болсо, анда өзгөчө форма керек экен. Ылдыйраак төш болсо өзгөчө форма керек экен. Ошол тууралуу айтып бергилечи. Биздин кыздар ушу видеону көргөндөн кийин кимде дүкөнгө барып өздөрү эле үстүнө жарашыктуу жашнакай кылып тандап алып тургандай болду. Көбүнчө аялдар биз деген базарга барып көнүп калганбыз да. Анан базарда элдин көзүнчө кие албайсың да. Сөзсүз кийип көрүш керек. Ооба, сөзсүз бюстгальтер тандаганда сөзсүз кийиш керек. Ошон үчүн мен азыр баарынтен рекомендация берем. Базардан албай эле жакшы эле магазинге барып алсаңар болот. Азыркы магазиндерде баалар деле анча чоң эмес эскидей. Азыр баалар базарда эле баалар болуп калган да. Бирдей эле болуп калды. Бирдей эле болуп калды. Көп болсо 100-200 сом разница болушу мүмкүн, бирок ушул жакка келгенде комфорт. Анан биздин сатуучуларыбыз аябай мындай вежливый, с улыбкой встретят дегенде да, тепло, ни холодно, ни жарко. Ыңгайлуу шартта кийип көрүп, өзүңөргө керектүү нерсени аласыңар. Ооба. Эми азыр экинчиси эмес, уже баштай берейин, айтып берейин, кайсы формалар бар, Көбүнчө аялдар туура эмес бюстгальтер кийет да. Мисалы, мен өзүм кээде байкайм, жайында кээ бирлер ак футболканын астына ак бюстгальтер кийет да. Бирок кандай кийиш керек? Ал туура эмес. Ак футболканын астына, ак майканын астына, мисалы мына мен өзүмдүкүн көрсөтүп коеюн да. Мен азыр актын астына ак кийген жокмун. Мен сизге жакын көрүп атасыз, билинбейт. Эчтеке билинбейт. Эмнеге билинбейт? Потому что ушунун өңү бежевый. Өзү бюстгальтердин өңү тон кожи должно быть, да? Здесь эч нерсе кийбегендей болуп эле, үстүнө майка кийип алгандай эле болуш керек. Ооба. Ошон үчүн мисалы аз көрсөтөйүн, бежевый деген. Биз буну деген телесин деп айтабыз. Телесный бежевый. Ушуну алдына кийип, үстүнө ак көйнөк же ак сарафан, ак футболка кийсеңиз вообще билинбейт. Актын астына сөзсүз телесный теринин өңүнө окшош эч кийим кийиш керек экен. Сонун кеңеш болду. Ооба, экинчиси жайында маечкалардын астына капля деген форманы кийсе болбойт. Кандай форма көрсөтөт? Мен азыр көрсөтүп коеюн. Самые две популярные формы, эң популярный формалар же эки форма. Бул форманын аты капля, чашка деп коебуз же, чашка капля. Бунун чашкасынын аты балконет. Көбүрлөр азыр Анжелика деп айтышат. Бул форманы Бул Анжелика. Бул Анжелика. Ооба. Вообще туурасы сиз айтканда бунун аты балконет. Бирок көбүнчө элдер буну Анжелика деп коюшкан да. Көнүп калышкан, Анжелика деп сурап келишет. Бул форманын аты капля. Бул эмнеге мен буну буну деген кышында же жазында рубашкалар менен кийген аябай ыңгайлуу да. А бул футболкалардын же майкалардын астына эмнеге, мисалы мен майкамды байкасаңар, ачык майка. Мен азыр ушул жака капля декольте көрүнүп турат. Ооба, декольте капля форма кийсем бияктан чыгып калмак. Ошон үчүн мындай чашкаларды жайында көп сунуштабайм. Ооба. Бирок бул деле болуш керек. Өзү негизи аялдын гардеробунда эки отун бар болуш керек да. И ушундай. Сонун.
Азыр формаларды айтып берейин. Өзү бюстгальтердин ар кандай формалары менен дагы ичин дополнительно дагы ар кандай болот да. Мисалы пушап деген бар. Бизде Кыргызстанда эми азиаттык кыздар эң популярдуу пушап десеңер. Эң популярдуу. Evet. Эмнеге? Чүнкү туура айтасыз. Кыргыздардын көбүнчө 30 жашка чейин эки балалуу болгондон кийин эле чоңоюп баштайт. Себебин билесиңер, уже сүт бергенден кийин төш чоңоет. Ага чейин баардык кыздардын төшү кичинекей эле, чын айтканда. Бирок азыр сиздин клиникаңызга ыраазычылык айтам. Сиздин клиникасы пайда болуп, кичине кыздардын көбүрөөк төштөрү чоңоюп пластика жасап калышты. Уверенный болуш үчүн кыздар азыр көп эле келип калышты. Пластика кылып, вообще билинбейт, чын айтканда, жакшы көрүнөт экен. Бирок көбүнчө эми баары эле пластика жасата албайт. Көбүнчө жалпысы төшү кичинекей кыздар пушап кийгенди сунуштайсыз. Ооба. Кичинекей төштөргө сунуштайм. Эмнеге? Баары бир пушап кийгенде кийим башкача отурат. Мисалы рубашка кийсеңиз, мисалы рубашка жакшы отурат. Мисалы мен да азыр пушап кийип отурам. Фигура чыгып, төш чыгып дегенде. Походка сразу башкача болуп калат да. Пушап кийбесең, бияк мындай жалпак болгондо, ооба, кыздар көбүнчө бөкөрөйүп калышат. Анан жакшы көрүнбөйт да басканда. Ошон үчүн мен сунуштайм пушап. Анан пушап деле өз ар кандай болот. Пушап астынан пушап болот. Пушап сбоку. Мисалы пушап снизу, астынан ал декольте кийгенде кичине чоңураак көрүнүп турсун деп. А сбоку ал дегенде капля кийгенде ошо ортого чогултат бул жака төштүчү. Көйнөк кийгенде жашнакай выемка болуп турсун деп, Ооба. Атайын ошондой көйнөктөргө бизде мындай капля формасында ушундай глубокий декольте деген лифчиктер бар. Кечки көйнөктөргө кечинде бир олуттуу бир жака барсаңар, ушундай декольтеси ачык көйнөк кийсеңер, ушундай бюстгальтерлер сунушталат. Мунун аталышы барбы? Ооба, мунун аты декольте трансформер деп коебуз. Декольте трансформер, мынасыга. Да, бунун дагы эмне өзгөчөлүгү бар? Бун эмнеге трансформер дейбиз? Биякта көрүп турсаңыз, дополнительный лямкасы бар, узун. Буну деген аркасынан ылдый жаап, монтип крест на крест. Ошондо глубоким вырезом платье аркасынан да кийсе болот. Эң сонун. Ооба. Анан бунун баасы мисалы анча деле кымбат эмес, 850 сом. Жакшы. А негизи айымдардын гардеробунда жана кандай түстүү бюстгальтерлер болуш керек? Сөзсүз түрдө мисалы гардеробто там кара кийим, ак кийим болуш керек деп айтабыз го. Чын айтканда, кээ бир аялдар бир бюстгальтерди бир жума кийип кеткен, ал туура эмес. Анан бизге келгенде бюстгальтерлер жаман болуп, монтип шалбырап калат да. Ал туура эмес. Өзү бюстгальтерди бир күн кийип, 2 күн дем алыш керек. Бир күн кийип, 2 күн дем алып, башканы кийиш керек. Анан 3-чү күнү же 4-чү күнү кийсе болот. Ошон үчүн менин сунушум эң аз бир жумада 4 бюстгальтер болуш керек да, 4 бюстгальтер ар кандай. Ошон үчүн бир сезонго, мисалы весна-лето бир сезон деп коет, 4 бюстгальтер алыш керек, эң аз базовый. Осень-зимага 4 бюстгальтер. Бир сезонго 4 бюстгальтер. Кымбат бюстгальтер сунуштайсыңар, же арзан бюстгальтер сунуштайсыңар? Бул деген чын айтканда анча деле көп мындай разницасы маанилүү эмес. Арзан деле бюстгальтерлер жакшы сапаттуу болот. Кээде кымбат, кээ кымбат деле бюстгальтерлер сапаты начар болуп калат. Сапатты караш керек. Ал сапаты деген кандай билинет да? Мисалы кружевадан жазылат да. Мисалы кымбат болгончо, кымбат кружевадан. Ал деген кружево требует тщательного ухода. Аны очень бережно жууш керек, бережно кургаш керек. Түк конулууга болбойт. Романтикалык эле бир кечеге эле болбосо. Ооба. Анан деген кээ бирлер кымбат алдым деп машинкага салып салат. Анан машинкада бузулуп калат. Ошон үчүн мен баарына айтам, кымбат болсо дагы это не значит, что оно очень качественное. А бюстгальтерди кантип туура жууш керек? Ошону айтасыз. Бюстгальтерди вообще туура жууш, атайын мешочектер болот. Же болсо менин сунушум, бизде азыр барбы, мындай круглый, көрсөтпөчү, пожалуйста, азыр бияктан алып берет. Мындай томолок топ деп коебуз да, анычы. Ошонун ичине салганда бюстгальтердин формасы машинка салардын астына ушундай нерсеге салыш керек да? Ушунун ичине же пластмассовый топторду эле сатабыз. Ошондой мешочектер бар. Бул деген мына көрсөтпөйбү, круглый каркасы бар. Ошондо бюстгальтер бузулбайт. Ямка бар, чөйлбайт. Чөйлбайт, ооба. Аны бузулбайт. Өзү бюстгальтер деген, мисалы кымбат бюстгальтерлер, бизде кымбат деле бар. Мисалы, новый фирма, Reflections деген фирма. Биздин магазинибиз
мультибренд, ар кандай брендтер бар. Мисалы, Novo фирма аябай кымбат. Жакындан көрүнүп турабы мунун качествосы, сапаты. Бирок ошонун материалы аябай деликатный. Буну деген азыр стиралкага салып койсоз, мисалы, дейли, ошо Novo крючогу биягы чийип кетсе, үзүлүп кетиши мүмкүн. Назик турбай. Ооба, назик. Ошон үчүн кымбат айткандай, кымбат деген ал обязательно мындай машинкага салып жууа коеюн деген эмес да. Мисалы, арзаныраак бар. Мисалы, бунун баасы 1800 сом. А мисалы, арзаны бар 850 сом. Ново. Бул кичине катуураак экен. Бул кичине катуураак көрүнүп, ошо жакын, бирок кичине башкачараак. Сизге эң жаккан брендтер кайсы? Мен ошо брендти жакшы көрөм. Буну мен азыр атын айтпайм. Конкуренттер үчүн укпаш үчүн, бирок бул брендти жалаң биз эле алып келебиз. Бизден башка эч ким алып келбейт. Бул Турция, бирок бул Турция буну атайын Италия үчүн тигет. Интимейтке келип көрүңүздөр. Бул Италиянын сапаты, Италия үчүн тигилген бюстгальтерлери, бирок буну биз ала алабыз да. Мен муну фабрикадан алып келем. Тоже Турцияда бул көп сатылбайт. А жанагы жайында мындай эми менен прозрачный бретелька менен кийгиле деп сиздер деле ошону сунуштайсыңарбы? Ооба, мен азыр өзүм кийип жүргөн лифчигим, алып коелучу. Азыр Novo'нун лямкалары чыгат, съемный лямки, и бул лямканын прозрачный лямка тагса болот. Ооба. Бул аябай жакшы, ошого чашка, жана айттым го, балконет, да? Балконет Анжелика. Бывают пустые чашки, мисалы, Novo чоң объемго. А пушапты биз эме сунуштайбыз, ошо төштөрү кичинекей девушкалар. Объем тууралуу сөз болуп калды. Объем тууралуу айтып бериңизчи. Ар бир аял өзүнүн объемун билет эле болуш керек, Көбүнчө билет. Ошонун да сырлары барбы? Ооба. Көп кээ бизде аялдар, мисалы, эски бюстгальтерди алып келип, мага ушундай объем бергиле деп туруп алышат да. Биз түшүндүрөбүз да, не обязательно мындай болот да, өзү кандай объемдор бар айтып берейин. 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105. Эми 75 кичинекей эле мындай арык кыз, мисалы, мен 80 кийем, сиз да 80 кийип болуш керексиз. 85ти уже чоңураак, бизден чоңураак аялдар келип, анан мындай чоң аялдар 90. Көбүнчө Кыргызстанга 75-90го чейин алып келинет да. 95-100дү аз алышат. Андай чоң уже эмелерди биз көп алып келбейбиз, себеби кыргыз мындай аялдарчы көп өзүнө акча корткусу келбейт да. Анан ошо 100 кийгендер алар ойлойт, эми эскини кийип жүрөйүн депчи. Анан ошон үчүн биз 90го чейин көбүнчө алып келебиз, бирок бизде бар 100ге чейин биз сатабыз. Анан бул деген объем деген но жери да. Получается, вот ширина спины, да, спинка. А чашка, ал деген уже размерлери А, Б, С, Д деп кетет. Эскиден первый, второй, третий размер деп коет. А деген первый размер, Б деген второй размер, С деген третий размер. Хочу такой размер, третий размер деп коет. Азыр самый популярный размер в Бишкеке мурун деген, чын айтканда мен уже биз деген 10 жылдан бери иштеп жүрөбүз. Самый популярный размер мурун А и Б болчу. Азыр С. Биздики деле ошо. Азыр бизге көп бюстгальтерлер С сурап калышты, ошон үчүн биздин азыр ассортиментте С чашкалар абдан көп. Д да келишет, бирок Д анча көп эмес, в основном мындай арык кыздарга аябай өтө чоң төш жарашпайт экен, мындай чоң аялдар ошо болот экенбиз да, ошон үчүн 3-размер кылып эле, Цшка кылып эле келишет да кыздарчы. Же жазалма, же өзүнүкү деле бар, анын жашынакай көрүнөт да. Ошон үчүн анын секрет кандай? Например, сиз деген 80 Б кийсеңиз, сизге 70 Б С жарашат да. Мындай на стыке двух объемов болуп калат да, ошондо 70 Б кичинекей алыш керек. Ооба. Биягын объемун кичинекей кылып, биягын чоңураак алсаңар, дагы удобныйраак болот да, биягыначы. А кээ бирлер эмне кылышат? Мисалы, бияктары чашкасын кичинекей алып туруп, например, жабыштырып, анын биягын чоңураак кылып алышат, анан биягы шатается, а биягы мындай жапып болуп калат, ошо туура эмес. Андан көрө биягын объемун кичинекей алып, чашкасын чоңураак алса, ошондо дагы удобныйраак да. Сонайжан. Эми болсо, вот сиздер көп эле көрүсүздөр го, кыздар келип таңдап атканда эң көп кездешкен каталар. Ошо эч кимди таңдаган, үстүңкү жагын таңдаган, эң көп кездешкен ошо биздин айымдарда каталар.
биздин каталар, например, биягын алып атканда, биягын жакшынака отурду жакты. Мисалы кейбирлер бар, мен чашканы, мындай чашка жакшы көрөм, биягы жакшы көрүнсө эле болду. Анан биягын карабайт да. Объемун. Анан биздин кыздар, мисалы бизде иштеген консультанттар айтат, эже биягыңыз чыгып калды, футболка, майка кийгенде моделиңиз жыр тарчыйт, андай албай эле коюңузчу деп биз обязательно тусунуш кылабыз. Потому что биягы чыгып калганда жаман көрүнөт. Анан өзүңүзгө да кейбирлер айтат го, самое любимое удовольствие это прийти домой и выбросить лифчик дегенчи. Такого не должно быть. Такого не должно быть. Если вы так себя чувствуете, значит вы неправильно подобрали себе лифчик. По идее, мисалы мен үйгө келем, мен даже кээде укта алам да, бирок ал туура эмес. Бирок мен жата алам, ушунчалык комфортный лифчик кийем, что я могу в нем уснуть дегени да, я даже не замечаю. Окей. Өзү ушундай кийиш керек. Бирок чечиш керек. Сөзсүз лифчик менен жатпаш керек, потому что адамдын денеси эс алыш керек. Дагы кандай каталар бар? Дагы кандай каталар? Эң ошо чоң ката ошого, анан дагы биздин сунушубуз лифчик кийгенде обязательно биз эжелерге ошо айтабыз, мынтип кичине эңкейип карап көрүңүз, биягыңыздан ошо лифчигиңизден эмеңиз чыкпасын. Төш чыкпаш керек. Ооба. Кейбирлер ойлойт, мындай кийип алып эле төш чыгып калды, болду, туура эмес деп. Бирок лифчиктерде атайын регуляторлору бар. Ошо регулятор менен можно отрегулировать. Бирок регулятор менен регулировать эткенде тоже биякка деген мындай катуу впиваться кетпеш керек да, лямка. Если лямка уже впивается, значит неправильно подобрали. Вот, ошо важно, да? Чтобы не впивалось здесь не впивалось, но при этом эңкейгенде, чтобы все это не вываливалось. Да. Хорошо. Еще есть ошибки какие? Вот три основные, да? Две вот эти. И первая ошибка, самая основная, про цвет говорила. Вот. Да. Цветы тура эмес тандабалабыз. Да. Особенно трусы, когда выбирают, көп эжекелер келип, дайте мне белые трусы под белые брюки дегенде, без сразу это ни в коем случае, да? Ни в коем случае только бежевый дейбиз. Окей. Достор, биздин видео жакса, көбүрөөк лайк баскыла, перепост кылгыла, комментарий жазгыла, ажанан инстаграм мен сөзсүз описанияда калтырамын. Эмки видео астыңкы кийимди кантип тандап алабыз, ошол тууралуу биздин каналга катталыңыздар. Интимейтке кош келиңиздер.